Ассаламу алейкум, жалпы биздин катталуучуларыбыз бүгүн Сагын көптөн бери көрө элек экен өзүнүн баласын. Анан Сагын менен көргөнгө ортобуз азыр. Мен балалуу болдум десең. Жактырып кой. Ассаламу алейкум, кандайсыз байке, жакшысызбы? Не төрөдүңүзбү, мен төрөдүңүзбү? Не болуп келатасыз бул жактан? Че, айланыппы? Төрөй элек экен дос. Сагын экөөбүз азыр аяшат болуп турган убагыбыз, анан сүйүнүп баратабыз. Сагын обложка коюп койгонсуңга көп жылдан бери баласын көрө элек экен депчи. Бүгүн достор, Сагын балалуу болду. Сагын Эргешев балалуу болуп, бүгүн роддомго келип. Сезимдер башкача экен бирок. Мына аяшат болуп, абдан кубанып турган кезибиз. Азыр аяш чыгат азыр. Аяш чыгат бала менен. Бала менен. Кеттик анда. Салам алейкум, кандай досум? Бүгүн Сариев Нурмухаммед досубуз балалуу болуп, баласын көп жылдан бери көрө элек экен. Бүгүн чыгарайын деп келдик. Манайың кандай? Манай абдан жакшы, Кудайым буйрса, ойдогудай. Негизи канчадан бери пландап жүрдүң эле ушу балалуу болоюн деп? 2 жыл, 3 жылдан бери план кылып жүргөм. 3 жылдан бери пландап жүргөм. Ошону үйлөнгөнүңүзгө 1 жыл болду, ошондо 2 жылдык пландар жөн эле зыра кетти. Балаңыздын атын ким деп койдуңуз? Баламдын атын кичинекей кезимден ниет кылчумун. Муслим деп койдук. Кичинекей кезиңде эле өзүңүз кичинекей кезиңизде эле балаңызды мечтайт деп койчу элеңиз, э? Ооба. Аты Муслим, э? Муслим, Өзүңүз койдуңуз атын. Кайната тарабыңыздан, атамдар менен сунуш чыкты. Атамдар менен сүйлөшүп, атамдан кеңеш сурап, бир аз алдынан өтүп, анан айттым Муслим деп койсок баарына жакты, мусулманский ат экен деди. Анан атын Муслим деп койдук. Ошо. Анан балаңыз кимге окшош экен? Азырча мага окшош го. Азырча кийин апасына окшош кетеби? Жок, таканча эле мага окшош болот. Негизи канча балалуу болоюн деген максатыңыз бар? Иншалла 3 кыз, 3 уул ушундай. Ошентип заказ берсе болот экен. Эми өзүбүз заказ берип атабыз бири-бирибизге. Сиз биринчи мындай балалуу болду дегенде кандай сезимдер болду? Аны айтыш кыйын го өтө, мындай балалуу болду дегенде мындай башкача толкунданып, мындай сүйүнүп, башкача болду. Азыр деле ишенбей жатам. Боюмда болду дегендечи, боюмда бар деген. Анда аябай сүйүнгөм. Анда аябай сүйүндүңүз. Үйлөнгөндөчү никетим болду дегенде. Анда да сүйүнгөм десең. Муслимдин келечеги кең болсун. Анда досум жыл сайын ушинтип эле келип куттуктап келе берели. Силерге да Алла разы болсун. Бешко бекем болсун досум. Чоң рахмат. Эгерде аяш уруксат берсе канча аял алат элеңиз? Коркпо. Аны ойлонуп көрбөп турдум да кой. Ойлон. Бир эле аял жетиштүү го. 10 жылдан кийин сурап көрөлүшсүр эле. Достор, азыр биздин аздыбызда апабыз турат. Бул апабыз Бишкек шаарындагы эң мыкты фотографтардын бири. Баарыңыздар билгендей Сариев Нурмухаммеддин апасы, көпчүлүгү биле бербейт сизди. Небере кут болсун. Маанайыңыз кандай, жакшыбы? Аябай сонун бүгүн, өзгөчө. Ошондо сиздин биринчи небереңиз, э? Биринчи неберем. Биринчи небереңиз, э? Анан ушу Нурмухаммед өзүм койдум дейт да, атым Муслим депчи. Мухаммед бири башта бул кичинекей Азим уулубуздун атын Муслим деп коебуз деген болчу да. Анан атасы өзүң балалуу болгондо коесуң балам, мен ыраазымын деп атасы өзү ыраазы болду. Конечно, анын ортодо баарыбыз чогуу эле эметип Муслим деп койдук. Муслим деп койдуңуз, э? Ал эми ошо Нурмухаммед төрөлгөндө кайсыл роддомдо? Нурмухаммеддин төрөлгөндө биз Базар Коргондо, Жалал Абаддын Базар Коргон районунда төрөлгөн. Жалал Абаддын Базар Коргондо, э? Ошол канча килограмм төрөлдү? 3 килограмм 400 төрөлгөн. Нормально төрөлүптүр да, чоң эле. Чоңойгондо симпатичный болуп кетип турган да, ары кичинекейрээк болуп. Ооба. Азыр небериңизди көрдүңүзбү же көрө элексизби? Көрүп өзүм алып эметтим, жаптым. Кимге окшош экен? Көбүнчөсү кичинекей Азимге окшош. Азим негизи Мухаммедке окшош да, Нурмухаммед. Күчөө бири-бирине окшош. Бири-бирине окшош, э? Атасы сиздер тарап окшош экен да. Ооба, бизге окшош. Нурмухаммед кичинекейден ыйлак беле? Аябай ыйлак болгон. Аябай ыйлак болгон, э? Аябай чыр бала болгон турбайбы, э? Чыр, анан шок бала болгон. Шок бала болгон, э? Анан кантип ушундай деңгээлге жетти дейм да. Жакшы адам болуп өстү дейм да. Бул деген кайнем Сариевке рахмат, чоң энесине. Кайнеңиз Сариев аты ким?
Эми атын А деп коет. Башка былдан айтпайбы? Это тергеп атасыз да? Ооба. СМС менен жазып Золото деп коюш керек, золото. Орусчасын Ошого айтпайм. рахмат, Азыр өзүңүздүн уулуңуз менен сыймыктанасыз. Конечно. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Рахмат. Сизге да рахмат. Ушун жыл сайын эле куттуктап келип туралы. Небере кут болсун. 10 небере эле болуңуз буюрса. Бар болуңуз. Акча табуунун эң оңой жолу. Avalon сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. 1 күндүк, 1 айлык, 1 жумалык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Достор, жакында эле биздин Данияр байкебиз кыздуу болуп, өзгөчө толкунданып турган убагы канча ай болуп калды? 2 ай болуп калды буюрса. 2 ай болуп калды. Мындай балалуу болгон сезимдер кандай экен? Аябай башкача экен чындыгында. Мындай түшүндүрүп бере албайм да. Түшүндүрүп бере албайсыз. Башкача сезимдер болот экен. Көп жылдан бери күттүңүз, Көп жылдан бери. Канча жылдан бери пландап? Суроолор башкача го. Жок, серьезный эле суроо. Ошол мен негизи эле үйлөнгөндөн кийин аябай күтөт экенсиң ал нерсеничи. Баягы балалуу болсом экен, ошо артыман урпактар калса экен деп, Кудайга шүгүр. Кызыңыз кимге окшош? Кызым мага да келинчегиме да окшошуп кетет. Керкилер келинчегиме окшоштурат, керкилер мага окшоштурушат. Канча проценти сизге окшоштурат көбүнчө? Көбүрөөк процент мага окшош. Көбүрөөк процент, Сиз көңүлүңүздү алып коюш үчүн окшоштурсуңар Балким, Буюрса кийинкисин кайсыл айга, кайсыл жылга пландап жатасыз? Эми Кудайдын буйругу. Негизи өзү жашоодо мындай адам баласы эми максат коет го, монча балалуу болгум келет депчи. Канча балалуу болгуңуз келет? Биринчиден албетте Кудайдын бергенинче, анан кийин Кудайдын бергенинче алайын дейсиз биринчи. Баягы биз өзүбүз үй бүлөдө 5 буртуганбыз, 3 уул, 2 кыз. Анан кичинемден бери ошону айтып келем, ошончо болсок депчи. Анан Кудайдын бергени андан да көп болсо дагы Кудайга шүгүр дейбиз. Нурмухаммедке бир жакшы кабат элек айтып коюңуз. Нурмухаммед эң жакшы көргөн инилеримдин бири. Чын жүрөктөн куттуктайм. Уулу кыргыз элине жараган жакшы мыкты эр азаматтардан болсун. Сүйүнчүн тең бөлүшүп, ошол таң атпай уйкудан туруп келдик. Сизге да ийгилик каалайбыз анда. Памперс ашып жүрөрүңүз жыл сайын, Сен да үйлөнөм. Ооба, буюрса үйлөнүп. Көп жылдан бери максат коюп келе жатам, ушу үйлөнсөм депчи. Буюрса ошол. Балаңа жолуга элексиң? Балама негизи мен жолуга элекмин, бирок сагын жолуктум дейт да, 3-4 жолу өзүнүн баласыначы. Куттуктайбыз. Бол чабалы десек, Бут менен төкпөйлү мындай. Баардыгыңарга чоң рахмат келип бергениңерге. Анда эмеге кое турасыз. Эме кылалы, урматтуу жолдоштор. Көрүндүк берели анда. Аяшка көрөйүн. Аяшка өзгөнө. Жок, аяшканын өскөн бул. Машалла деп коелу, көз тийбеш үчүн, Аяшка сүрөп байткансың, төрөгөн кандай сөз. Бул достор Сариев Нурмухаммеддин өкүл атасы, Резонанс Shop KG деген дүкөндүн хозяйыны. Канча балаңыз бар сиздин? Өкүлдөрдөн же өзүмкү? Өзүңүздүн балаңыз. Өзүм 3 балам бар. 2 бала. Чиста жеңем экөөңүздөр. Ооба. Анан өкүлдөрдөн 3. Өкүлдөрдөн 3. На будущем кандай пландар болот? Будущее дагы бир Вы готовы это сделать? Өкүлдөрдөн дагы бир 15 го дейм.
биздин алдыбызда кыргыз сахнасынын легендардуу ырчысы Байыш Момунов агабыз дагы келип отурат. Сиз Сариев Нурмухаммед менен тууган болуп кетесизби? Мен көп жолу көрүп жүрөм ошо. Албетте бир тууган кайным да. Бир тууган кайныңыз. Үйдүн эң кичүүсү, жеңеңден кийинкиси. Анан келбесем болбойт го? Келбесеңиз болбойт да. Канча балаңыз бар сиздин Байышбек? 6 балам бар Кудай. 6 балаңыз бар. Дагы балалуу болгуңуз келеби? Ошо 6 чоңойтулат да муну. 6 чоңойткондон болосу, буюрса. Жетет ошо. Ошол эле жетет да. Жетет ошо ошолор тарбиялап алды. Жакшы кабат эле айтып коюңуз анда. Албетте эмне дейсем, биринчиден ушул Мухаммеддин бешик болсо бек болсун. Мына биринчи уулду болуп атат. Баягы ата деген статуска конуп атат дегендей. Кудай мырза келечеги бар алдыда. Бул биринчи эле. Андан артынан эми кыздар келсин, дагы уулдар келсин. Иш кылса ошол жакшы өздөрүнүн бир аталык, энелик тарбиясын берип балага жакшы чоңойтуп дегендей. Ушул кыргыздын келини жадаган жакшы бир балдардан болуп чоңоюшуна тилектешмин. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Сизди биз абдан сыйлайбыз. Бар болуңуз, Бирок эң эле сулуусу негизи эме да, Мирлан да. Мирлан берди келип койчу. Чынында карасаң Мирланды башка бүт баары нормальный да, бүт баары төп келишкен. Не айтайын, мындан караганда мен да дос. Сен доске эме кичине кичирээк болуп каласың да, жана бул мындай. Бүт модельдикиндей. Сагын келсең деп. Сагын айышкен көрүп өсүп атасың өзү. Кандай болот эме? Башкача сезимдер болот. Өзүң как будто өзүң болгондой. Өзүң болгондой болот. Канча чыктың? 18. Уже болуп деле калыптырдан да. Качан үйлөнөсүң? Буюрса 23 жашта. 23 жашта, 23 жашта. Ошо Нурмухаммедке жардам берип фотограф болоюн деген оюң барбы? Же башка кесиппи сиздин? Башка кесип. Эмне кесип? Ырчы болом деген. Ырчы болом деген оюң барбы? Базар жок. Не ырдайлы? Ырлаңыздар чогуу. Токто жаным, кетпе сени сүйөм. Эгер көрсөм башка менен оттой күйөм. Суранам дагы бир, келчи кайра мага. Билесиң жүрөксүз айт, сен деп кана. Кечки күнүндө кыздар балдар үйүндө дайым байрам курабыз. Мына сен да тааныштырып койдуң, бул жак Данияр Эрматов, Кыргызстанга белгилүү ырчы. Жакында эле гиф өткөрдү, жеңем да гиф өткөрдү. Абдан мыкты ырчы ушул. Эме сиз продюсер болуп коюңуз бул жака, продюсер. Бойдесе бою бар экен. Стилиңди Сагын Эргешевден сурасаң болот, кандай кийгенди, кандай жүргөндү, бүт бардыгычы. Мына вот таап берип койдум сага, мына Айшекелик милдетин аткарып койдум главный. Кийинки цель качанга пландап жатасыз анан? Качан башталат? 1 айдан кийин. 1 айдан башталат, ровно. Не именно цель? Жо, сиз эмне башталат деп атасыз? Мен түшүнбөйм. Сен эмне айтасың? Жо, селиңиз жумушуңуз бүгүн деле башталат да. Гифим эртеңдерден старт алат. Гифим эртеңдерден старт алат. Тамаша доска. Кудай буйрса, Аллахым ден соолук берип турса, дагы көп балалуу болуп. Жалпы биздин катталуучуларыбыз ошентип досумдун баласын чыгарып үйүнө кетирдик. Досум абдан кубанып турган убагы. Андыктан биздин аяшуулубуз Муслимге ким оригиналдуу өзгөчө каалоо тилек жазса, Сариев Нурмухаммеддин атынан эмне белек боло алат сизден? 1000 сом бирдик кылайлы. Ато подарка берсе, единица болсо жакшы го дейм. Единица болсо жакшы. Единица бирдик 1000 сом. Жалпы биздин катталуучулар андыктан эртелеңиздер. Жөн эле SMS ачып туруп эле мындай 5 мүнөттүн ичинде каалоо тилек жазып коесуз, и все, 1000 сом приз утуп аласыздар. Андыктан бүгүнкү уулубуздун аты Муслимге жакшы каалоо тилек жазабыз, Кеттик анда. Достор, чоң рахмат. Алла разы болсун. Сиздерди сүйөбүз. Минтип койсоң дос. Канат досума да чоң рахмат. Минтип койсоң? Өшөлү. Минтип кол. Балалуу болдуң сен. Бетиңди жапсаң? Бетиңди жапсаң, эми камера жакты көздөй басабыз. Камера жакты көздөй басабыз. Монтип жабабыз. Болду.